Бейиш нуру. Адамзат тарыхында өтө көп ачылыштар болуп, бул ачылыштар жашоо шартыбызды жеңилдетип өзгөртүүдө. Акыркы 50 жыл ичиндеги мобилдик телефон жана интернет сыяктуу ачылыштар жашоону аябагандай эле өзгөрттү. Албетте, булар муктаждыкты кандыруунун жана изденүүнүн натыйжасында ишке ашууда. Адам баласы дайыма бир көйгөй менен бетме-бет келип, андан чыгуунун жолун издеп баштайт. Натыйжада жогорудагыдай ачылыштар ишке ашат. Көйгөйдөн чыгуунун муктаждыктарды кандыруунун жолун издеп аткан кезде адам көбүн эсе жараткандын улуу чыгармасы болгон табиятка кайрылат. Себеби табият көптөгөн көйгөйлөрдөн чыгуунун жолун эң мыкты таризде көрсөтүп берет. Табият бул жараткандын бизге берген жол көрсөтүүчүсү, багыт берүүчүсү, илхам берүүчүсү. Курандын көп жерлеринде табиятта биз үчүн өрнөктөр, мисалдар бар болгондугун айтат. Жана ал силер үчүн өзүнүн фазилетинен асмандардагы жана жердеги бардык нерселерди моюн сундурду. Мында пикир кылгандар үчүн Аллахтын кудуретине белгилер бар. Бул аятта Аллах адам баласы үчүн табиятта көптөгөн белгилерди, мисалдарды коюп койгондугун айтууда. Албетте, пикир кылгандар тагыраак айтканда ойлонгондор үчүн. Келиңиздер, Алла табиятта биз үчүн кандай сырларды, белгилерди, жол көрсөтүүчүлөрдү жашырып койгондугун изилдеп көрөлү. Суу алдында жүрүүчү кайыктар жана Наутилус аттуу деңиз жандыгы бар. Ал суу ичине кирээрде денесиндеги бош бөлүкчөлөрдүн баарын суу менен толтуруп чыгат. Кайра чыгарда сууга түшүүчү клеткаларга атайын газ бөлүп чыгарып, суунун кайра агып чыгышын шарттайт. Деңиз алдында жүрүүчү кемелерге да Наутилус тукумдай сууга түшүүчү боштуктар курулган. Сууну кайра чыгарууга болсо суу моторлору жардамга келет. Кийинки ачылыш арылардын жана телескоптун окшош өзгөчөлүктөрү жөнүндө. Телескоптор асман телолорунан келген жарыктарды жакшыраак тартуу үчүн 6 бурчтуу күзгүлөрдү колдонот. Бул форма кенен көрүнүштү, жогорку сапат жана күчтүү жалпы түзүлүштү камсыз кылат. Арынын көздөрү да уясы сыяктуу 6 бурчтуктан турат экен. Илимий изилдөөлөр дагы арыдан жана анын уясынан пайдаланышкан. Натыйжада 2024 жылы Чилидеги Атакама чөлүнө курула турган дүйнөнүн эң чоң телескобу дал ушундай ыкма менен курулат. Эми сууда сүзүү үчүн чыгарылган канаттар менен китти карап көрөлү. Кит 2 бөлүктөн турган чоң жана кенен куйрукка ээ. Сууда сүзүүдөгү бул куйруктун маанисин айтпасак да белгилүү. Ал эми бизге арналган сүзүүчү канаттар кандай? Так эле киттики сымал. 2 бутту бириктирип, кийгенге ылайыкташтырылган. Ал бизге сууда бир кит сымал өйдө төмөн бүгүлүп сүзгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Кышында, карда адамдардын ыңгайлуу баса алышы үчүн бут кийимдер бар. Эмесе ошол бут кийимдерди жасап жатып, коёндун бутунан таасирленгендигин билчү элеңиз. Коёндордун кең жана узун жалпак арткы буттары карда жүргөнгө ыңгайлуу. Жада калса карда дагы да кыймылды жогорулатып турат. Коёндогу бул жөндөм бут кийим өндүрүүдө жардамга келип, натыйжада адамдар кышкысын жеңил басып, кенен кыймылдап жүрөбүз. Лотос жана каптоочу каражаттар. Бонн университетинин доктору Вильгельм Бартлот микроскоп аркылуу изилдеп жатып, тазалоону эң аз талап кылган жалбырактын үстүнкү бети жылмакай эмес, орой келээрин байкайт. Булардын эң тазасы болгон лотос өсүмдүгүнүн үстүнөн болсо, майда-майда тактар көрүнөт. Жалбырактын үстүнө түшкөн чаң же топурак бул тактардын үстүндө солкулдап турат. Бир тамчы сууда болсо жалбырактагы тактардын үстүндө тоголонуп отуруп, болгон чаңды жууп кетет. Бул өсүмдүк өзүн өзү тазалап турган жалбыракка ээ. Анын мындай өзгөчөлүгү изилдөөчүлөргө шык берип, Лотусан аттуу сырткы каптоо каражаттары өндүрүлгөн. Аталган каражатка өзүн 5 жыл таза кармайт деп кепилдик беришкен. Күн такталары жана күн карама. Массачусетс технологиялык институтунун 3 студенти күндөн энергия алуучу күн такталары тууралуу изилдөө жүргүзүшөт. Изилдөөнүн максаты дагы көбүрөөк энергия алуунун жолун ойлоп табуу болчу. Буга табигый каражат катары күн карама тандалат. Күндөн энергия алуу үчүн каалагандай ыңгайлаша алган бул өсүмдүк сыяктуу күн такталарына да окшош системаны жайгаштырууну көздөшөт.
Бир өсүмдүк жасай алганды күн тактасы эмне үчүн жасай албасын деген ойдо изилдөөнү уланта беришет. Натыйжада күн тактыларына кошумча бөлүкчөлөр жайгаштырылат. Бул механизмдин милдети күнөстүү жана көлөкөлүү бөлүктөрдүн ортосундагы жылуулук даражасын аныктап керектүү багыт берүү болчу. Бул бөлүкчөлөр эч кандай электр энергиясын же башка ресурстарды талап кылбайт. Ошондой эле бул система аркылуу алынган энергиянын өлчөмү жогорулаган. Реактивдүү учактар жана кальмар балыгы. Бул экөөнү да иштөө системалары байланыштырып турат. Реактивдүү кыймылдаткыч абаны бир четинен соруп, экинчи учунан жогорку ылдамдыкта сыртка чыгарат. Моторлордон чыккан аба атайын каналдар аркылуу жерге карай чачылат. Бул система аркылуу ири учактар вертикалдуу түрдө учуп кона алат. Кальмар балыгында болсо чөнтөк сымал эки тешиги бар. Бул тешиктерден кирген суу күчтүү булчуңдардан турган ийкемдүү баштыкка алынат. Баштыктын ичинде артка ачылган канал болот. Булчуңдардын жыйрылышы менен каптагы суу каналдан сыртка атып чыгарылат. Натыйжада душмандардан качуу үчүн 32 км чейин ылдамдыкка ээ болушу мүмкүн. Мерседестин автоматтык стабилизациялык системасы жана тооктор. Мерседес тооктордун автоматтык башкаруу системасынан таасирленген. Тооктун башынын үзгүлтүксүз ритмикалык кыймылынан шыктанган атактуу фирма бул өзгөчөлүгүн белгилүү жарнамалык ролик менен бөлүшкөн. Кеменин бети жана акула. Бремендеги прикладдык илим изилдөөчүлөр кеменин беттерине жабышкан балыр, мидия сыяктуу элементтер кыйроону тездетип, суунун түртүлүү күчүн жогорулатаарын байкашкан. Ал эми акуланын терисине ашыкча эч нерсе жабышпаганын көрүшкөн. Себеби терисин катуу кабыкчалар каптаган. Анын алдында серпилгич тери жайгашкан. Кабыкчалардын өзара аракеттешүүсү жана алдындагы теринин жардамы менен ашыкча элементтердин жабышуусунан сактанып турат. Акуланын бул өзгөчөлүгү кеме өндүрүшүнүн ири маселесин чечүүгө түрткү болгон. Кантип, кемелер үчүн атайын силикондон тери иштелип чыккандан кийин мурдагыдай жагымсыз маселе жаралбай калган. Эч бир жандык жөндөн эле жаратылбаганда далил өтө көп. Биз кичинекей бирок өтө маанилүү бир далилди карап көрөлү. Чиркей. Ооба, эң кичинекей жана алсыз бир жандык. Анын үстүнө чиркейди эч ким сүйбөйт. Бирок чиркейде жашообузга керектүү опол тоодой пайда бар. Бул жандык жылуулукту өтө жакшы сезет. 1000 градустук өлчөмдөн 1 градус өзгөрсө да сезет. Бул сезими менен караңгы жерде болсо да кан тамырды таап алат. Чагаарда алгач түтүкчөсүн колдонот. Ал түтүкчөнүн ичинде 6 өтө курч ийне болот. Бул ийнелер аркылуу чиркей терини кесип тамырды таап канды ичет. Адамдын териси тешилген кезде ошол жердин каны коюлашып акпай калат. Бирок бул чиркей үчүн маселе эмес. Себеби ал ийненин бири аркылуу тамырга атайын белок куят. Ал белок канды суюк абалда кармап турат. Ошол эле кезде белок ооруну сездирбей турган анестезиялык касиетке ээ. АКШнын Агая университетинин окумуштуулары изилдөөдөн соң төмөнкү жыйынтыкка келишти. Демек, биз да чиркейдин ийнеси сыяктуу шприц иштеп чыксак болот. Иштөө системасы кудум чиркейдин ийнесиндей эле болот. Шприцтин да эки түтүкчөсү болуп, сайганда бирөөсүнүн ооруну сездирбей турган суюктук бөлүнүп чыгат. Экинчисинен болсо дары куюлуп адам ооруну сезбей калат. Мынакей 21 кылымдын өнүккөн илим техникасы жасай албаганды акылсыз жандыктар кантип жасады? Ага бул жөндөмдү ким берди? Албетте, баарынын жаратуучусу, чебер устасы бир гана Аллах Таала дебеске арга калбайт. Жана ал силер үчүн өзүнүн фазилетинен асмандардагы жана жердеги бардык нерселерди моюн сундурду. Мында пикир кылгандар үчүн Аллахтын кудуретине белгилер бар. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.